Айнура Султаналиева 30 жылдан бери сот аткаруучу болуп эмгектенип келет. Учурда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сот аткаруучулар бөлүмүндө иштейт. Анын айтымында эл менен иштешүүдө кызматтын кыйын учурлары көп. Көбүнчө ушу алименттер боюнча проблемалар көп эле болот да. Оңой менен төлөнбөйт, көпчүлүк эле багы ызы чуусу көп болот булардын. Жылдап төлөнбөй анан кийин органдарга берсек, алардан деле мына төлөнүп аткан турбай жарым-жартылай төлөнсө эле карабай эле кайта кайтарып ташташат. Азыркы учурда эми кичине жаңы мыйзамдар менен кичине жакшы болуп калгандай болуп атат алимент, но баары деле алимент өндүрүш өтө кыйыныраак. Сот аткаруучу бул мыйзамдуу күчүнө кирген сот актыларын жана башка мамлекеттик органдардын актыларын мажбурлап аткаруучу кызмат адамы. Өзгөчө турак жайдан чыгаруу, кыймылсыз мүлктү баштапкы калыбына келтирүү боюнча чыккан сот актыларын аткарууда элдер менен түшүндүрүү, сүйлөшүү жолу менен аткаруу бир кыйла татаал. Ал тургай айрым учурларда сот аткаруучулардын ден соолугуна зыян келтирилип, аларга кол салуулар да болот. Кооптуу болот, анткени даже ушул служебный помещениядан отуруп деле тараптар келип мушташканга чейин барат. Бая күнү келип мени прям тээп эле кадимкидей мушташып эле эч кимге карабай, эчтеке карабай кабинетте жалгыз болгонуман пайдаланып кетишти да. Үстүнөн арыз бир жаздым, анан ким билет эми ал маселе кандай чечилет. Ар бир сот аткаруучу кыштын суугунда, жайдын саратан ысыгында аткаруу барагын тапшырууга карыз корго барганда, айрымдары эшигин ачпай коюшса, кээ бирлери оозго алгыс сөздөр менен урушуп, каргап да жиберишет. Бул себептүү кандайдыр бир деңгээлде сот аткаруучулар психологда болууга аргасыз болушат. Буну тартканга туура келип атат. Бул топко чыгара турган нерсе да. Топко чыгарыш керек болуп атат. Ошон үчүн биз силерди эскерткенге келдик. Бүгүнкү күндө сот тутумундагы санариптештирүүдү автоматтык аткаруу өндүрүшү менен иштеп келишет. Бирок ага карабастан сот аткаруучулардын иш жүктөмү ополтоодой. Көпчүлүк учурда дем алыш күндөрү да иштөөгө туура келет. Анткени иштин көлөмү күн сайын өсүп, сот аткаруучулардын үстүнөн жазылган арыздар менен алек болуп, жооп берүүгө, соттошууга да көп убакыттары кетет. Тараптар түшүнбөй бизге келип алып эле өздөрүнүн укуктары тебеленип атат деп бизден болгон эмоцияны бизден чыгарат да. Провокациялар болот ар кандай. Жумуштун нагрузкасы көп болгондуктан эртең мененки 7:30 баштап 8:30-9 чейин иштейбиз күндө. Мамлекет сот тутумуна кам көрүүдө. Өткөн жылы сот аткаруучуларга биринчи жолу 47 кызматтык унаа тапшырылган. Ага мамлекеттик бюджеттен 92 миллион сомдон ашык акча сарпталган. Республика боюнча бүгүнкү күндө жалпысынан 380 сот аткаруучу эмгектенет.